Отопление ысыбай неме печка сайып атабыз да. Ар үйдө ушундай. Жылуулук жакшы болбой атат быйылкы жылы. Шамал болот бизде. Кар жок болгону менен караандай суук болуп атат кышта. Балдар үшүп атат үйдө. Түндөсү өчүп калып атат. Аны биз билип эле атабыз. Билген менен кармай албай атабыз. Барабыз, эшик жабык. Ошол көмүрдүн чогу менен эле ошо дем менен эле чыгат. Биз уктуп аткан болобуз, билбейбиз. Эртең менен уже үй прохладно да. Бирок мен баары бир обогреватель жагып атам. Эшик жабык залда. Улам бияка чыгасын жөтөлүп балдар уже шамалдашты. Менимче баягы көмүрдү сатып берип атат да. Сатып берип анан баягы азыраак эле жагып атат. Мен ошондой информация уктум. Жакын арада эле аракка эле алмаштырып берди деп уктум. Мына бүгүнкү күнгө чейин жагып аткан көмүрдү көрүп атасыңар. Бул маркасы Штып. Бул көмүрдү мисалы үчүн биз только мондай котельныйга эле жакпаса, буну үйгө жага албайт эч ким. Тиги аракка алмаштырганда башкага алмаштырып атат дегенде деле бул көмүрдү билбейм ким алып кандай баягы. Эми ал эгерде түнкүсүн баягы кылса биздин мүмкүн от жагып аткан кочегарлардан кетип калышы мүмкүн. Аны өзүбүз контролдойбуз бүгүндөн баштап.